Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жыргалбек Касаболотов: Тажикстан менен чек аранын жабылышын күчөтүү зарыл. Тажикстан менен чек аранын жабылышын ого бетер күчөтүү зарыл дейт белгилүү журналист акын Жыргалбек Касаболотов. Кыргызстан кабыл ала турган качкындардын бир гана категориясы бар. Ал оогандык кыргыздар. Калгандар эч кандай негизде кабыл алынбашы керек. Ушул тапта Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын күч түзүмдөрү Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араны толук жаап салууга жакшы шарт түзүлүп турат. Өзбекстан менен болгон чек аранын ачылышынан азырынча Өзбек тарап гана утту, Кыргыз тарап уткан жок. Ал эми Тажикстан менен чек аранын жабылышын ого бетер күчөтүү зарыл дейт Касаболотов. Кыргызстан менен Тажикстандын милициясы чек арада кайгуул күзөттөрдү уюштурду. Кыргыз-тажик чек арасында биргелешип түзүлгөн кайгуулдар ишин жүргүзө баштады. Бул тууралуу Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Баткен менен Сагди областтык милициясынын жетекчилери Мурат Боронов менен Абдулло Навждужвонов сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жыйынтыгында эки өлкөнүн милиция кызматкерлери кайгуул күзөттөрдү уюштурган. Мындай чаралар чек аралаш аймактарда жашаган жарандардын коопсуздугун сактоо, эки элдин арасындагы чагымчыл күчтөргө бөгөт коюу, жосунсуз жоруктарды жөнгө салуу жана мыйзамсыз иш-аракеттерди болтурбоо максатында көрүлүп жатат. Милиция кызматкерлери жергиликтүү тургундар арасында профилактикалык иштерди жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Кайгуул Көкташ айылындагы Дахма, Майский, Саманнион аймагында, Таштумшук айылы менен чектешкен Хожо Алю аймагында, Ворух айылынын Тожиком, Аксай айылындагы Бакай аймагында уюштурулган. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Садыр Жапаров ушул жылдын 11 мартында Ташкент шаарында кол коюлган Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдиришти. Фонд Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү тармактарында өзүн өзү актаган долбоорлорго зайым берүү, капиталына катышуу жана башка финанс инструменттерин пайдалануу менен Кыргызстандын аймагында катталып жана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъектилерине каржылоо жүргүзөт. Буга байланыштуу Кыргызстан менен Өзбекстандын экономикалык кызматташтыгы экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү, эки тараптуу кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу пландалууда деп айтылат маалыматта. Фонддун уставдык капиталы 50 миллион АКШ доллары болот. Ал Өзбекстан тарабынан салынат. Президенттин маалымат кызматы кийинчерээк фонддун уставдык капиталы 200 миллион АКШ долларына чейин жеткирилген эл аралык уюм боло турганын кошумчалайт. Теңиз бөлтүрөк. Кумтөрдө сырткы башкаруу узартылды. Кумтөр Голд компания ишканасынын тышкы башкаруучусу Теңиз бөлтүрөк кендеги тышкы башкаруу узартылганын билдирди. Бул тууралуу ал Кактус медиа басылмасына айткан. Тыштан киргизилген башкаруу автоматтык түрдө узартылат. Кечээ мен координациялык кеңеште 3 айдын жыйынтыгы тууралуу отчет бердим. Бирок ал жабык жыйын болгондуктан андагы маалыматтарды айта албайм. Сандар жана башка нерселер Синтера тараптан туура эмес интерпретацияланбашы үчүн кенен комментарий бере албайм. Бардык мамлекеттик аткаминерлерге да бул жөнүндө маалымат берүүгө чектөө коюлган. Отчеттор Синтера менен бир жактуу чечимге келгиче конфиденциалдуу болуп эсептелет, деди ал Азаттыкка. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрага орун басары Медер Машиев бул боюнча 24 кежи басылмасына Кумтөрдөгү тышкы башкаруу аныкталган бузуулардын баары жоюлмайынча же кенди пайдалануу укугу токтотулуп турмайынча күчүндө болоорун билдирди. Ооба, министрлер кабинетинин тышкы башкаруучу киргизүү тууралуу токтомунда мөөнөттөр көрсөтүлгөн пункт жок. Акционердик коомдор тууралуу мыйзамдын 65-1 беренесинде убактылуу тышкы башкаруучу баардыгынын тийиштүүдөй абалда сакталышын камсыз кылуусу керектиги жазылган. Ал өндүрүш коомдору тарабынан экологиялык жана башка ченемдер бузулганда дайындалат. Бузуулар жоюлмайын же кендерди пайдалануу укугу токтотулуп турмайын иштейт деп билдирди Машиев. Кумтөрдөгү тышкы башкаруу Кумтөр-кендин айланасындагы чууланып жатканына бир нече ай болду. Сентера Голд, Кумтөр Голд компания туунду компаниясы аркылуу Борбор Азиядагы бийик тоолуу ири алтын кени Кумтөрдү иштетет. Кыргызстан Сентера Голд акциясынын 26%-на ээлик кылат жана компаниянын акцияларынын ири кармоочусу болуп эсептелген. Октябрь райондук соту 7-майда Кумтөр кенин иштетүүдө Давутов жана Лысый мөңгүлөрүнө калдыктарды төккөнү үчүн Кумтөр Голд
компания ишканасынын мамлекеттин пайдасына 261,7 миллиард сом же 3 миллиард доллар өндүрүп алууну чечкен. Буга чейин бир күн мурда 6 май күнү парламент депутаттары дароо 3 окууда каалаган компанияга тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алышкан. Ал эми 12 майда Кумтөрдүн ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссия ишинин алдын ала жыйынтыгын чыгарып, алтын казуучу компаниядан буга чейин сот талап кылган каражаттарды эске алуу менен 459 миллиард сом өндүрүп алууну сунуштаган. Ошол эле кезде депутаттар дагы бир вариантты сунушташкан: Кумтөр менен өкмөттүн ортосундагы келишимдердин баарын жокко чыгаруу же ишканага убактылуу сырттан башкаруу киргизүү. Кийин 14-майда тышкы башкаруу жөнүндөгү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. 18-май күнү өлкө жетекчилиги Теңиз бөлтүрүктө Кумтөр компаниясынын убактылуу сырттан башкаруучусу кылып дайындаган. Тажикстанда күйүүчү майга кризис башталды. Душанбеде 16-августка карата АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин литри орточо эсеп менен 10 самониге, газ 7,2 самониге $1.11 самони болуп эсептелинет бааланган. Ошол эле учурда газды май коюучу жайлардын баарын деле кездештирүүгө болбойт. Башкаларда кезек жаралды. Азия Плюс кабарлагандай, коомдук транспорттордо жана таксилерде жол кирет кымбаттай элек, бирок айдоочулар мындай күйүүчү майдын баасы менен иштөөнүн дээрлик эч кандай мааниси жоктугуна нааразы. Ал арада Борбор калаада коомдук транспортто жүрүүнүн баасын жогорулатуу маселесин карап жатышат. Боктар жана ага жакын аймактарда 16-августка карата газдын 1 литри 7,2 самониге, АИ 92 бензини 9,8 жана 10 самониге бааланган. Азия Плюстун маалыматы боюнча аймактагы май куюучу жайлардын 70%да газ жок, калган 30%да кезекте турат. Май куюучу жайдын запасы бат эле түгөнүп баратат. Аталган аймакта Худыжанда таксинин баасы кымбаттады. Тажикстанда күйүүчү майдын баасынын олуттуу жогорулашы март айында башталган. Статистика боюнча суюлтулган газдын 90%дан ашыгы Тажикстанга Казакстандан берилген. Бирок 2021-жылдын башынан бери техникалык себептерден улам муңа иштетүүчү ири заводдордун бири Атырау бул өлкөдөн ишин токтотту. Ал эми 3-марттан тарта Казакстандын өкмөтү газды экспорттоого тыюу салуу чечимин кабыл алган. Казакстан Тажикстандын энергетика министрлигине 2021-жылдын аягына чейин газ берүүнү токтотору тууралуу эскертүү кат жөнөткөнүн Азия Плюс өздүк булактарына таянып маалымдады. Кабул америкалык журналист эфирге хиджаб менен чыгууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Американын CNN телеканалынын Кабулдагы кабарчысы Кларисса Уарт бийликке талиптер келгенден бери эфирге хиджаб кийип чыгууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Журналисттин айтымында талиптер анын ишине эч кандай тыюу салышкан эмес, бирок эфирде жана көчөдө репортаж тартуу учурунда анын жүзү менен колу жабык болушу керек деген билдиришкен. Акыркы 20 жылда өздөрүнө таандык жашоо образына көнүп калган аялдар үчүн мындай жаңы сюрреалисттик ченемдерди өздөштүрүү абдан кыйын деп белгилеген Кларисса Уарт. Ал Кабулдун көчөлөрүндө азыр дагы курал-жарак көтөргөн көптөгөн талиптер жүргөнүн кошумчалаган. Эске салсак, Ауганстандын бийлигин колуна алган Талибан кыймылынын өкүлдөрү буга чейин аялдарга карата эч кандай чектөөлөр болбой турганын, бирок милдеттүү түрдө хиджаб менен жүрүүлөрү керек деген маалымдашкан. Маалымат үчүн, Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террористтик жана экстремисттик уюм катары таанылган жана ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Булак Супер Чекет Кейже. Көлөмү 13 футбол талаасына туура келет. Жерди көздөй ири астероид учуп келе жатат. 21-августта Жер планетасына кооптуу делген 2016 АЖ-193 астероиди жакындайт. Бул тууралуу маалыматты Москва планетарийине шилтеме берип, РИА Новости маалымат сайты жазып чыкты. Астроном адистери ал жердин жанынан учуп өтөөрүн белгилешти. Жерге жакындаган астероидтер деп аталган асман телолорунун бүтүндөй бир классы бар. Алардын жакынкы келечекте Жер планетасына 7,5 миллион чакырым же андан да жакындай ала тургандары коркунучтуу объектилер деп эсептелет.
NASA уюмунун эксперттеринин айтымында 2016 AJ193 астероиди 21 августта Жерге болжол менен 3,4 миллион чакырым жакындайт. Анын көлөмү болжол менен 1,4 чакырым деп эсептелүүдө деп айтылат планетарийдин билдирүүсүндө. Тарыхта буга чейин астероидтердин Жерге бир кыйла жакын учкандары да болгон. 2011 жылы көлөмү 100 жана 360 метр болгон эки асман теолосу Жер планетасына 384 000 чакырым жакындаган. Булак Назар Ньюс, Жакит Кейже.